Бүгін көңінден маанилүү делген жаңылыктар менен эфирде күндөмү маалымат программасы. Студияда Хайда Исамиева, саламатсыздарбы. Алгачкы окуялардын кыскача түрмөгү. Электрин тарифтери бюджеттик кызматкерлердин маянасы каралгандан кийин гана түзүлүшү керек. Президент энергетика министрлигине жөлөк пул системасын караштыруу тапшырмасын берди. Кылмыш кодексин жаңы редакциясы майда тартип бузуучулар үчүн гумандуу болушу зарыл. Бишкекте келечектеги документ талкууга алынууда. Эң ырайымсыз согуштун башталышынын мааракесинин урматына аскерлер фронтко символикалык жөнөтүлдү. Бишкекте 385-дивизиянын жоокерлери эскерилди. Театралдык сезон аяктоодо. Баш каладагы маданият очоктору көрүүчүлөрүн эмне менен кубандыра алышат. Эс алуу алдындагы репертуарлар биздин чыгарылышта. Жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун иши Бишкектин 1-май райондук сотуна жөнөтүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Ага социалдык фонддо салык кызматын жана жогорку кеңеште башкарып турганда мамлекетке ири суммада зыян келтирген деп кылмыш жаза кодексин, коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кылмышка шериктеш болуу беренелери боюнча айып тагылды. Эми иште сот карайт. Парламенттеги оппозициялык Ата журт фракциясынан депутат Ахматбек Келдибеков коррупцияга байланыштуу айыпталып, өткөн жылы ноябрь айында тергөө абагына камакка алынган. Жогорку кеңештин 11 депутаты өткөн айда кеңешмелерге себепсиз эле келбей коюшкан. Бул туурасында этика жана регламент боюнча парламенттин профилдик комитет мүчөлөрү билдиришти. Алардын тизмесин 24 KG агенттиги билдирди. Алар республика фракциясынан Элмурат Обдунов, Малик Осмонов, Алишер Абдрахманов, ынтымак депутаттык тобунан депутат Шаршенбек Абдыкеримов, Арнамыстан эл өкүлү Нуржан Бадыкеева, Ата мекендин мүчөлөрү Жомарт Сапарбаев, Карганбек Самаков, КСДПнын өкүлү Мамат Орозбаев, Прогресс тобунун мүчөсү Абдулатип Режавалиев. Реформа үчүн тобунун төрагасы Роман Шин жана жакындары республикачылардын катарынан келтирилген депутат Исхак Перматов. Президент эмгек акы маселеси чечилмейинче бир фазалуу эсептегичтердин тарифин жогорулатпоону тапшырды. Жалпысынан мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысы жетиштүү деңгээлде эмес. Ошондуктан президенттин чечими боюнча эмгек акы маселеси чечилмейинче бир фазалуу абоненттердин тарифи саатына 1 киловатт үчүн 70 тыйын боюнча калат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев электрге тариф саясатын долбоорун караган парламенттин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин отурумунда билдирди. Айтымында компенсация боюнча программалар бар. Мисалы, эгерде жаранын эмгек акысы 5000 сомдон ашпаса, андагы 200 сомго чейинки көлөмдөгү электр энергиясы бекер каралат. Министрдин айтымында энергиянын 48%-ын 3 фазалуу эсептегичтеги абоненттер кышында эле эмес, жылуулук бизнес үчүн да колдонот. Ушул жылдын 1-июлунан тарта жылуулукка жана ысык сууга болгон тариф 20%-га кымбаттайт. Мындай демилге энергетика министрлиги тарабынан сунушталып, жер-жерлерде коомчулуктун колдоосун алгандыгы айтылууда. Жалпы жонунан төлөмдүн жогорулоосу 2017-жылдарга чейин баскыч менен жүрүүсү пландаштырылган. Бактыгүл Сталбек кызы маселеге кенен токтолот. Керектүүчүлөргө ысык суу канча температурада берилип жатат? Батирелердеги батареяларда ысык суунун кубаттуулугу берилген талапта сакталып жатабы? Ушул суроолорго жооптордун бардыгы дал ушул эсептегичте көрүнүп турат. Күн жылыган учурларда жабдуу өзү эле автоматтык түрдө жылуулукту үнөмдөө режимине өтүп кетет. Светлана Антропова жашаган үйдүн тургундары мындан 3-4 жыл мурда эле жылуулук жана ысык суу эсептей турган жабдууну орнотуп алышкан. Дания мамлекетинен чыгарылган бул эсептегичтин жалпы наркы 120 000 сом. 42 батирдин тургундары жашаган квартираларынын бөлмөсүнүн санына жараша акча чогултушуп, Бишкек жылуулук түйүнүнүн эсептөөсүнөн баш тартышкан. За первый сезон мы сэкономили. Эсептегичти койдургандан кийин ар бир айда 70 000 сомго жакын каражат үнөмдөлө баштады. Ага кеткен чыгымдарыбыздын ордун 2 айдын ичинде эле толуктап алдык. Мындан улам Бишкек жылуулук түйүнү тарабынан келип жаткан кефтансалардагы суммалар кайдан алынды белгисиз. Буга чейин жылуулукка азыр чыгып жаткан суммадан бир нечеси көп төлөп келгенбиз. Бул жабдуунун жардамында ошондой эле суткасына 30%га жакын жылуулук үнөмдөлөт. Ал эми күн ысык кезде үнөмдөө 40-50%га чейин жогорулайт. Жарандардын көбү мындай кадамдарга 2009-жылдан тарта бара башташкан. Анткени буга ошондо Данияр Үсөнов башында турган өкмөттүн электр энергияга, жылуулук жана ысык сууга төлөмдөрдү 3-4 эсеге чейин жогорулатуу демилгеси мажбур кылган. Анда 1
гигакалориясы үчүн абоненттер 715 сомдун ордуна 2,5 миң сом төлөгө милдеттендирилген болчу. Буга окшош кадамдар азыр дагы учурдагы энергетиктер тарабынан жасалууда. Болгон айырма кымбаттоо баскыч менен жүргүзүлүп, баанын 3-4 эсе жогорулоосу алдыдагы 2017 жылдарга чейин ишке ашырылмай болуптур. Если мы хотим иметь... Быйыл жылуулук жана ысык суу үчүн тарифтер 28%га жогорулайт. Айтсак анын 1 гигакалориясы азыр 715 сом болсо, 1-июлдан тарта 917 сом болот. Социалдык нормага кирген абоненттер 35 квадрат метр үчүн ушул сумманы төлөйт. Ал эми батирдеги башка катталган жарандар болсо, аталган сумманы 14 квадрат метр үчүн төлөшөт. 200-300 чарчы метрлүү үйлөр, соода борборлор, ишканалар үчүн жылуулуктун 1 гигакалориясы 1557 сом болот. Кымбаттоодон түшкөн каражаттар Бишкек жылуулук түйүндөрүнүн техникалык абалын оңдоого жумшалат. Бирок бул азыр күмөндүү болууда. Анткени 3-4 жыл ичинде жылуулук 100% тегерегинде кымбаттап, мындан эбегейсиз каражаттар топтолору айтпаса да белгилүү. Эксперттерди дал ушул кымбаттай турган тарифтердин көлөмү тыйсыздандырып турат. Анткени анын негиздүү экендигин далилдөөчү документтер менен коомчулук алигиче тааныша элек экен. Мындан тышкары кымбаттатуу абонент менен текшерүүчүлөр ортосунда дагы бир кошумча коррупциялык көрүнүш үчүн жол ачып жатыптыр. Жылуулукка тарифтерди кымбаттатуу менен андан түшкөн каражаттар аркылуу техникалык чыгымдарды жапсак болот. Бирок көбөйтүлүп жаткан каражат кандай эсептөөлөрдүн жыйынтыгында алынды белгисиз болуп жатат. Ошондой эле оңдоо иштери түйүндүн кайсы секторунан башталып, кандай иштер жасалат так көргөзүлсө, ал эми абоненттер арасында шылуундары аз төлөө үчүн чоочундарды өз батирлерине каттап алуулары дагы толук мүмкүн. План боюнча жылуулук жана ысык суунун тарифтери ушул жылдын 1-июлдан тарта көтөрүлөт. Энергетиктер көргөзүлгөн тариф боюнча жерлерде сүйлөшүүлөр жана түшүндүрүү иштери жүргөндүгүн белгилешет. Бактыгүл Салбек кызы, Азат Ынтымаков, 5-канал. Бишкектин кээ бир райондорунда оңдоо иштеринин жүрүшүнө байланыштуу газ өчүрүлөт. Толстой, Бейшеналиев, Гоголь жана Жибек жолу көчөлөрүндөгү райондордо оңдоо иштеринин жүрүшүнө байланыштуу 1-июлдан 1-августка чейин газ токтотулат. Кыргыз газ газдын өчүрүлүш себебин 2014-2015 жылдын күз-кыш мезгилдерине даярдануунун алкагында оңдоо калыбына келтирүү иштери менен байланыштуу деп түшүндүрөт. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев ШКОнун башкы катчысы Дмитрий Мезенцевди кабыл алды. Анда баш катчы күн мурун болуп өткөн Шанхай кызматташуу уюмунун ШКО регионун экономикалык өнүктүрүүнүн азыркы коркунучтары 9-форумунун жыйынтыктары тууралуу маалымдады. Жыйында ШКО катышуучу мамлекеттердин соода экономикалык жана инвестициялык кызматташуусунун маселелери талкууланган. Атамбаев регионалдык экономикалык кызматташууну, жаңы транспорттук коридорлорду жана коопсуздук тармагында өз ара аракеттенишүүнү өнүктүрүүдөгү ШКОнун олуттуу ролун белгиледи. Мындан тышкары актуалдуу эл аралык жана регионалдык маселелер ШКОну мындан ары өнүктүрүүнүн перспективалары боюнча пикир алмашышты. Премьер-министр Жомарт Отурбаев бүгүн Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Олим Рахимовду кабыл алды. Өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришкендей, жолугушууда эки тараптуу экономикалык кызматташтык менен катар чек ара маселеси да талкууланды. Отурбаев ортодогу чек ара маселесин конструктивдүү нукта чечүү, аймакта чыр-чатактарды алдын алууга өбөлгө болоорун айтты. Ал эми элчи Тажик өкмөтү Кыргызстанды стратегиялык өнөктөш деп билерин, соода экономикалык байланышты бекемдөөгө кызыктар экенин айтты. Соңку кезде Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында жергиликтүү тургундар ортосунда чыккан түрдүү чыр-чатактар чек аранын жабылышына түрткү болгон. Бул маселелерди чечүү боюнча кезектеги жолугушуу 25-июнда Бишкекте өтмөкчү. Дүйнөлүк банктын маалыматтарына караганда, Кыргызстан инвестициядан түшкөн кирешелердин ири үлүшүнөн айрылып жатат. Бир гана коррупциянын айынан ири бизнестин 3/2 бөлүгү өлкөбүздөн кетишүүдө. Бул тууралуу жакында Бишкек шаарында болуп өткөн эл аралык конференцияда айтылды. Эксперттер менен ишкерлер капиталдын өлкөбүздөн кетип жатышынын башкы себептердин бири катары атка минерлердин таза эмес колдорунан тышкары саясий абалдын туруксуздугу, келишимдин аткарылбашы жана саясий оюнчулардын кызыкчылыгы үчүн мыйзамдардын тез-тезден өзгөрүп турушун белгилешти. Өлкөбүздөгү инвестициялык климаттын келечеги жана божомолдору тууралуу биздин кийинки сюжетте. Кыргызстандын экономикасынын эң приоритеттүү тармактары катарында гидроэнергетика, тоо кен, транспорттук инфраструктура, кайра иштетүү, өндүрүш, айыл чарбасы жана туризм болуп саналат. Биздин өлкөбүздүн жетекчилиги дагы стратегиялык инвесторлор үчүн бардык эшиктерди ачып, ыңгайлуу жакшы шарттарды түзүп берерин бир канча жолу билдирген болчу.
Ну, по итогам предшествующего года Былтыркы жылдын жыйынтыгына караганда көрсөткүчтөр өстү. Бул демек 2010-жылы башталган митинг жана ызы чуулар аз-аздан төмөндөп келатат дегенди билдирет. Бизнес тынчтыкты сүйөрүн баары эле билишет. Бирок бизнесте эң биринчиден төмөндө санаган көрсөткүчтөр керек. Алар саясий жана социалдык туруктуулук, калктын бизнеске болгон сабырдуулугу, мындан тышкары укук коргоочу жана соц системалары сыяктуу факторлор дагы өтө маанилүү. Бизнесу. Акыркы учурларда өкмөт коррупция менен болгон күрөштү күчөтүп жатат. Парламенттагы мыйзам системасына улам оңдоп түзөтүүлөрдү киргизип жатат. Бирок заманбап турмуш жарандык коомдо жана бийликтин бардык бутактарында түп тамырынан бери өзгөртүүлөрдү талап кылууда. Ал үчүн саясий эрк жана мыкты коммуникация керек. Андай болбосо атка минерлердин чөнтөктөрүнө мамлекеттик казынадан каражат кетүүдө. Ал деген салык төлөөчүлөрдүн акчасы да. Сейчас по отчетности замечен небольшой такой рост, но... Бирок азыр отчетторго караганда аз-аздан өнүгүү байкалууда. Бирок фактурунда көптөгөн инвесторлор, айрыкча системалуу инвесторлор Кыргыз Республикасында ишмердүүлүгүн андан ары жүргүзүүгө болбой турганын түшүнүп, акырындап кетип жатышат. Анын үстүнө бул эл аралык соттоого да байланыштуу. Алдын ала маалыматтарга караганда өкмөт инвесторлорго дээрлик 400 миллион долларга чейин карызга батып отурат. И правительство еще получит исков на 400 миллионов долларов. Кыргызстандын эл аралык ишкерлер кеңешинен өлкөбүздөгү бизнестин өнүгүү абалы бир тараптуу болуп жаткандыгын белгилешүүдө. Чет өлкөлүк рынокто абройлуу болгон ийгиликтүү компаниялар деле өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жыйыштырып жатышат. Кыргызстан табачная фабрика. Реестма Кыргызстан компаниясы тамеки чыгарган фабрика өзүнүн өндүрүшүн толугу менен токтотту. Азыр болсо алар чет өлкөдөн чыгарылган товарларды сатуу менен гана алектенет. Азырынча анын себебин айта албайм. Маалыматым да жок. Жыйынтыгында эмнеге жетиштик? Анын айынан иш ордуларынан ажырадык. Тамеки өстүрүп, Реестма компаниясына сатуу өткөргөн фермерлерге таасир берди. Людей, фермеров, которые выращивали табак и продавали через компанию Реемсме для производства табака. Бул тууралуу эл өкүлү Дүйнөлүк банктын маалыматтарына таянып билдирүүдө. Коррупциянын айынан инвесторлордун 70% өлкөбүздөн чыгып кетүүдө. Ал эми калгандары бизнес стратегияларды оңдоп түзөтүп жатышат. Ошондуктан Кыргызстандын чет өлкөлүк капиталды жумшоого кызыктырбай бараткан жер бойдон калганы кокустан эмес көрүнөт. Биз өлкөбүздөгү инвестициялык абалды жакшыртуубуз зарыл. Фрейзер институтунун соңку отчетуна караганда дүйнөнүн Тоген чалгындоо компанияларынын жетекчилеринин арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Ал 112 сурамжылоонун жыйынтыгында биздин өлкө эң акыркы орунду ээлеген. Мына биздин инвестициялык ачыктыктыгы баардык абал менен ушундай көрсөткүч болгон. Кезектеги инвестициялык ачыктыктын дагы бир көлөкө түшүрчү британиялык Premier Gold ресурс компаниясы болгону турат. Алар июнда Кыргызстан өкмөтүнөн чолок кайыңды кен жеринде иштетүүгө бардык шарттарды камсыз кылууну талап кылышкан. Бул жылдын башында инвестор кен жеринде чалгындоо ишин жүргүзүүгө лицензиянын жападан жалгыз ээси болушкан. Бирок жергиликтүү калк алтын кен жерин иштетүүгө каршы чыгышкан. Sunday Times басылмасынын билдиргенине караганда компания бул маселени чечүүгө 3 ай мөөнөт берген. Бул убакыт ичинде маселе чечилбесе, британ инвесторлор 35 миллион долларга доо арыз менен эл аралык сотко беришмекчи. Сегодня являемся свидетелями, когда Азыр биз коомчулукту бийлик, мамлекет башкарбай эле жергиликтүү калк жеринде жетектеп жатканына күбө болуудабыз. Эмне кылып, кандай кылышты жөндөп турушат. Бул жол тозуулар, кен жерлерин басып алуу, стратегиялык объектилерде электр жарыгын өчүрүү жана башкалар. Ошондуктан мыйзам так иштеши үчүн мамлекеттин, бийликтин күчтүү билектери керек. нужна твердая государственная власть, чтобы работали законы. Эксперттер болсо экономиканы өнүктүрүү үчүн мамлекет мурда кол коюлган келишимдерди аткарылышын көзөмөлгө алышы керек деп эсептешет. Бирок эл өкүлдөрү тескерисинче жасашууда. Атамекен фракциясы болсо канадалык инвестор менен келишимди жокко чыгарып, кумтөрдү улутташтырабыз деп жатышат. Башкача айтканда кен жерин токтотууну көздөп турушат. Мы продали. Биз 3 бөлмөлүү батирди саттык. Аны биз 10 жыл мурун сатканбыз. Аны биз 10 жылдан кийин базардагы баасынан төмөн сатканыбызды түшүнөбүз. Анын биз батирди кайра алабыз дейбиз. Бирок биз акчасын кайрып бербейбиз. Ушул сыяктуу кумтөрдү саткан акчаны кайрып төлөшүбүз керектигин эч ким айткан жери жок. Жөн гана улутташтырабыз деп жатат. Бул кадимки эле мародёрство болбогондо эмне? При этом никто не говорит, что надо вернуть. Просто национализируем. Чет элдик инвесторлордун ийгиликтүү жана конструктивдүү үлгүлөрү үчүн өкмөткө алыс баруунун кереги деле жок. Коңшу Казакстанды эле алсак, алар ири инвесторлорго басым жасап, аларды өздөрүнө тартып жатышат. Жакында эле италиялык Enai компаниясы Казмунайгаз менен кеме куруу жана геологиялык чалгындоо иштери үчүн келишимге кол коюшту. Мындан тышкары коңшу өлкөнүн президенти инвесторлорго шарттарын жакшырткан мыйзамга кол койду. Мыйзам жолунда кетебиз. Мыйзам жолунда.
Кыргызстандын парламентинде өлкөбүздөгү бизнес жүргүзгөндөрдүн жана инвесторлордун башын бириктирүүнү көздөгөн сунуштар айтылууда. Депутат Азамат Арапбаевдин пикиринде мамлекет ишкерлердин маселесин чечип турган инвестициялык фонд түзүүсү зарыл. Эгерде бул жаңы структура инвестор менен жергиликтүү калк ортосунда медиатор боло алса, анда бул идея үзүрүн берет. Эксперттер болсо өкмөткө жергиликтүү калк менен компромисске келе бербей, өздөрүнүн алган милдеттенмелерин аткарып, мыйзамдуулукту гана сакташын сунуштап жатышат. Ошол учурда гана инвесторлордун жана жергиликтүү коомчулук деги эле жалпы өлкөбүздүн кызыкчылыгы корголмокчу. Кылмыш аткаруу кодексинин жаңы редакциясын ишке киргизүү үчүн бир нече миллион сом керектелет. Бул туурасында кодекстин жаңы редакциясын талкуулоо боюнча кезектеги тегерек стөлдө жарыяланды. Реформа президенттин соттук акыйкатты жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыгынын алкагында өтүүдө. Талкууда юристтер, эксперттер, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышууда. Талкуунун жыйынтыгында кылмыш кодексинин бардык пункттары кайра редакцияланмай болду. Негизги басым мыйзамдарды гумандаштырууга коюлмакчы. Эски техникалар музейи кайрадан көчүдө калды. Анын жетекчиси Алымкулов Ташланов Маданият министрлигинин имаратынан сыртка чыгарылып салынган айтып, жардам сурайт. Имараттын жетекчисинин айтымында ардагер 30 жылдан бери ижара акы төлөбөгөнүн айтат. Кененирээк Айгерим Жаныкул кызы. Бир канча күндөн бери Алымкул Аксакал 6 жашынан бери чогултуп келген байлыгын күнү-түнү кайтарууда. Маданият министрлиги жайгашкан имараттын жетекчиси чыгарып салган буюмдарынын сыртта калганын көрүп ичи ачышат. Дагы жакшы, калган бөлүгү бөлмөдө калды. Коллекциясындагы буюмдардын баалуулугун айтып тааныштырып жаткан пенсионер ар бир буюмдун тарыхын, кайсыл жакта чыгарылганын, кандайча таап алганын унутпайт. Мына мисалы үчүн мына музыкальный инструмент, фотоаппарат, мына баалуу. Так, мына фотоувеличитель баалуу, канча сүрөттөрдү чыгарган, мына ореке. Ксерокс, Крокс, Чехословакияда чыккан. Имараттын жертөлөсүндөгү бөлмөлөргө толгон экспонаттардын ичинен эмнелерди гана таппайсың. Кезинде илим искусство жаатында колдонулган буюмдар, эң биринчи чыккан пианино, сааттардын түркүн формадагы түрлөрү, кийим тигүүчү машиналардын тобу, оптикалык приборлор, алгачкы чыккан үтүктөр жана башка. Шарты жок нын баскан мына бул бөлмөдө баш аягы 50 миңден ашык түрдүү буюмдар бар. Эң эскиси эле 17-кылымга таандык. Мисалга алсак, мына бул конок күзөтүүчү шамчырак хрусталдан жасалган, кезинде сыйлуу конокторго кызмат кылган. Мындан сырткары 20 миңден ашык кызыктуу китептерди көрүүгө болот. Өмүр бою өткөн кылымдын буюмдарын көбүнчө жөнөкөй элдин колунан, базардан атайын сатып алган. Керек болсо кээде акыр чекир салынган жайлардан таап алган учурлар дагы жок эмес. Бирок баалагандар убагында сатуусунда сунушташкан. Анда чет өлкөдөн келген конокторго бир нече жолу баш тартылган. Сатсам кыргыз элин маданий мурасыз калат. Бул мен элиме өзүмүн өлкөмө кылган эмгегим, чыгармачылыгым деп ойлойм. Эми жылдан жылга көбөйүп келе жаткан буюмдарды батыруу деле кыйын болуп калды. Ушул кезге чейин кайсы гана адамдарга кат жазылган жок. Жооп айтылганы менен бат эле унутта калат. Анткени менен буга чейин атайын техника көргөзмөсүн уюштурганга үлгүргөн коллекционер кызыккандар көп эле экендигин байкаган. Бирок өзүнчө эле музей ачуу тилеги эмдигиче ишке ашпай келет. Бардығын жайгаштырбасак да бөлүп көрсөтсөк да мен макул элем. Жок дегенде 1000 чарчы метрден болсо дагы көрсөтүшүбүз керек. Элге жаштарды тарбиялаш керек. Мисалы үчүн жаштар ушуларды көрбөй чоңоюп атышат. Анткени менен имараттын жетекчилиги 20 жылдан ашык убакыттан бери мындай жооптууга берип тажаган. Музей ачабы же жокпу? Эң негизгиси акысын төлөөнү талап кылат. Бир да жолу коммуналдык төлөмдөрдү төлөбөй келген коллекционер менен 3 жолу соттошушкан. Бирок 120 чарчы метрге ижара акысын төлөөгө каражаты жок экенин айтып, Ташланов баш тарта бергендиктен акыры жогорку соттун чечими аркылуу күч менен мажбурлап чыгарып салууга туура келген. Мен ал кишинин иши менен эч кандай түз иши менен эч кандай ишим жок. Жанакы тарых эмнеле техника музейин ачабы, ачпайбы, качан ачат, ачса деги эле жакшы. Мен деле түшүнөм аны керек экендигин. Эл үчүн, балдар үчүн, мамлекет үчүн, келечек үчүн деп эле сайрап атпайбы? Анын баары чындыгында керек. А бирок аны сүйлөгөндөн башка эчтекеси жок. 25-30 жылдан бери жалаң эле сүйлөйт аны. Анткени менен бул иреттагы аталган маселе боюнча Маданият министринин оюнугу мүмкүн болбоду. Жардамчылар болсо Аксакалдын маселесин талкууга алынганын айтышат. Бирок маселе качан чечилет белгисиз.
В настоящий момент, значит, Эң башкысы каржылоо жагы маселе жаратууда. Музейди ачуу үчүн жетиштүү каражат керек. Аны ачып коюш оңой эмес. Ансыз деле министрликтин өзүндө акча жагы тартыш экенин билесиздер. Андыктан экспонаттардын ээсинин буюмдар үчүн өзүнчө орунга берүү чечилгиче убакыт талап кылынат. Анткени азырынча имараттын ичинде калган бөлүгү киргизилип турганы менен эртеңки күнү ал кайра сыртка чыгарылып салынбашына эч ким кепилдик бербейт. Айгерим Жаныкулы кызы, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Борбордо Кыргызстандан чыгып Белоруссия менен Польшаны фашисттерден бошотууга катышкан легендарылуу 385-чи аткычтар дивизиясынын аскерлери эскерилди. Самалык Республикалык ардагерлер кеңеши тарабынан уюштурулуп, темир жолчулардын номер 97-чи кесипчилик лицейинде өткөрүлдү. Жанат Атабаева эскерүү кечесинен. Баш калаадагы темир жолчулардын дал ушул 97-чи кесипчилик лицейи турган жерден 1941-жылы улуу ата мекендик согушка дээрлик бир дивизия жөнөтүлгөн. Ал 385-чи аткычтар дивизиясы деп аталып, Москвадан Берлинге чейинки согушту басып өткөн. Анын аскерлери басымдуу бөлүгүн түзгөн кыргыздар менен бир катарда тажик, өзбек, казактардан турган. Тарыхта Белоруссия жана Польшаны бошотушкан деген атак менен жазылып калышкан. В частности, было 3 кавалерийских дивизии формировались. 3 дивизия бар болчу. Алардын арасында биздин Фрунзе шаарынын 385-чи Кричев дивизиясы да бар. Кричев деп согуштан кийин аталып калган. Анткени так ошол шаарда биздин аскерлер эрдигин көргөзүп, Кричев шаарын бошоткон. 79-чу лицейинде бул дивизияга арналган 2 музей бар. Эмгек даңкы жана эрдик даңкы музейлери. Ардагерлердин туугандары кесиптик лицейдин музейине аталарынан калган төш белгилер, китептер, аскерлердин күндөлүктөрүн жана башка тарыхый буюмдарын өткөрүп беришти. Жоокерлердин үй бүлөсүнө жазган каттар саргайса дагы, ичинде камтылган сагынуу сезими дагы эле өчпөптүр. Здание это теперь является Бул имарат Кыргызстандын коргоодогу эстеликтердин бири. 385-чи аткычтар дивизиясы тагы ушул жерден фронтко жөнөтүлгөн. Мен ушул лицейде 30 жылдан ашык иштеп келе жатам. Музейди биз кичинекей бөлүктөрдөн түзгөнбүз. Бул жерде жоокерлердин махоркасын салган баштыкчасы суусундук куйган кутучалардан бери бар. Митингдин аягында Пишпек темир жолундагы ата мекендик согуштун баатырларынын эстелигине гүл коюлду. Көздөрүнөн жаш алышып, жүгүнүп эрдигин көрсөткөндөргө таазим кылышты. То есть историю надо восстанавливать. Тарыхты эстеп турушубуз керек. Бул нерсе дүйнөдөн кайтыш болгондорго эмес, бизге эле керек. Биздин жаштарга керек. Мекенчилдик сезим үчүн 3 дивизия бар болчу. Алардын арасында биздин Фрунзе шаарынын 385-чи Кричев дивизиясы да бар. Кричев деп согуштан кийин аталып калган. Анткени так ошол шаарда биздин аскерлер эрдигин көргөзүп, Кричев шаарын бошоткон. Самалыктын соңунда уюштуруучулар ушул убакыттын маанайын кайра жаратууга аракет кылышкан. Эр азаматтар кадимкидей фронтко камынып, эски модадагы көйнөкчөн кыз-келиндер колунда кичинекей гүлдесте кармап, жигиттерди согушка узатып жатышты. Жанат Атабаева, Элдияр Бектемиров, 5-канал. Бир нече күндөн кийин ушул дем алыш күндөрү Ордо калаада театралдык сезон жабылат. Театр ишмерлери адаттагыдай 2 айлык тыныгууга кетишмекчи. Эмгек өргүүсү алдында өнөр ээлери көрүүчүлөр менен кантип коштошуп, кандай оюн зоокторду камдашкан. Театрларды Нурсулуу Нуркамилова кыдырып чыкты. Учурда Куурчак театрынын артисттери кызуу даярданып жаткан кездери. Бир эмес дароо 2 жаңы спектаклдин үстүндө иштеп келген көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулайбыз деп турушат. Жакынкы күндөрү коюла турчу спектаклдар буга чейин бир дагы жолу сахналаштырыла электиги менен айырмаланат. Орус тилинен которулган Чоң энемдин көз айнеги аттуу пьеса менен театрдык сезон жабылат. Чоң эненин көз айнеги деп кыргызча кыргыз группасы коюп атат да. Кудай берсе ушунун бир алтыларында жабылышы болот. Ушул спектакль менен жабабыз деп даярдыктар катуу жүрүп атат азыр. Эми эртерээк деле биз тапшырып деле койсок бул болмок, бирок анча-мынча азыр кичине курчактары кээ бир жерден даяр болбой атат, кичине музыкасы даяр болбой атат. Ошон үчүн биз акыры жапканга чейин баарын бүтүрүп туруп, Кудай берсе сезонду ушу менен жабалы деген ой болуп атат. Спектакль 6-июлда 2 ирет коюлат. Саат 11-де орус тилинде, 12-де болсо кыргыз тилинде. Куурчак театрынын жалпы жамааты кичинекей бөбөктөр менен сентябрь айына чейин коштошушат. Сезондун жабылышын утурлай Орус драма театры өз көрүүчүлөрүнө спектакль даярдоодо. Режиссер Марат Амираевдин жетекчилиги алдында коюлчу Кыял кечтер атталыштагы комедиялык спектакль 27, 28, 29-унда кеч сахнада ойнолот. Учурда ал үчүн чыгармачыл топ кызуу даярданып жатат.
Чтобы понять это, лучше прийти на премьеру. Бул спектакльды түшүнүш үчүн сөзсүз түрдө келип көрүш керек. Сезондун жабылышын Кыялкештер пьесасы менен жабып кылыбыз келди. Элдерге жакшы маанай тартуулап, комедиялык спектакльды көрүп кетүүлөрү үчүн. Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында сезондун жабылышы болжол менен 5-6 июлга пландаштырылган. Азырынча так белгисиз. Театрдын жабылышына поэтикалык фантазиянын тандалуу алынышы бекеринен эмес. Улуу жазуучу демократ акын Токтогул Сатылгановдун 150 жылдык мааракесине карата Табылды Актановдун чоң кербес спектакли коюлат. Бүгүнкү күндө биз эңсеген Токтогул кандай болуш керек деп ошол жөнүндө азыр мен коюп атам. Кудай буйрса мына бүгүн парагондорум башталды. 29-нда биз өзүбүздүн көркөм кеңешке тапшырабыз. 30 күнү Министерство культуры ата комиссиясы ошого тапшырабыз. 1-2 премьера деп турабыз. 1-2 премьера, 3 премьера болсо, 3 же 4 ошо спектакль менен сезон жабылат. Каладагы кээ бир маданий үйлөр болсо, эс алууга июндун орто ченинен баштап эле чыгышкан. Орус драма театры 13-үндө, ал эми Бакен Кыдыкеева атындагы жаштар театры 20-сында жабылган. Июндун 17-синен 20-сына чейин бизде жаңы спектакль коюлду. Ошонун премьерасы болуп, ошол эки спектакль менен биз сезонду жаптык быйылкычы. Бул болсо Менди Мамазаеванын Аппак аял Айдай кыз деген драмасын койдук. Ошо менен сезон жабылды. Бирок ага карабай чыгармачыл топ жаңы спектакльдин үстүндө иштеп жатат. Орус жазуучусу Лермонтовдун Маскарад пьесасын даярдашууда. Дал ушул чыгарма менен театрдын ачылыш сезонун баштайбыз деп белсенип турушат. Каалоочулар спектакльди сентябрь айынан тарта көрө алышат. Нурсулу Нуркамилова, Ярослав Калиновский, 5-канал. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта болуңуздар. Хондроксид орну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумушка чап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.